Өтө жумшак, өтө сылып, канчалык аялды асыраган сайын ал ошончолук гүлдөп ачылат экен. Ал ошончолук ауразда тазаланып, энергиясы күчүнө кирип, кулпурат экен мындайча айтканда. А биз ошону адатка айната турган болсок, муну Кудай Таалам деле жаратылышында ошондой кылып коет атпайбы? Аялды үйгө, эркекти көчөгө. Сен рызкы табуучусуң, кандай кылып табасың, ал сенин маселең. Аял киши үйдө ошол рызкыны берекесин көбөйтүп кармап туруучу зат кылып коет. Ошонун негизинде мына аялдардын азыр ажарына чыгып кулпура албай аткан ошол болуп атат да. Назданткан киши жок болуп атат да аялдарды. Асыраган киши жок болуп атат. Азыр ким асыраш керек? Мисалы, күйөөсү миграцияда жүрөт дейт, Россияда жүрөт да. Кандай болуп калат буяга? Негизи миграцияны баарыбыз эле баштан өткөрүп көрдүк. Анан Кудайым рызкыны берем десе, коктоого кирип алсаң деле берет экен да. Сөзсүз миграциядан издештин кереги жок экен. Анан ошол миграцияга деле аялың эрсте кетишиң керек экен да, мындайча айтканда. Аялды аманат кылып алып аткандан кийин жаныңан чыгарбаганга аракет кылышың керек экен, ошонун жолдорун табыш керек экен да. Рызкыны табуунун жолдору көп да. Ошол бала чакагында аялдын жанында жүрүп рызкы тапканды адат кылыш керек экен. Эгер дагы илимиң жетпей атса окушуң керек. Бирөөдөн үйрөнүшүң керек. Иши кылып ошол үй бүлөнү биринчи орунга коюш керек экен. Эмнеге дегенде мунун мааниси өтө чоң болуп атпайбы? Азыр мисалы Россияда 10 жыл жүрөт дагы келет, мен кызымда балам укпай атат мени дейт. Сен эмне угат дедим, сен чоочуң деп айтам мен ага. Себеби башка кишинин мээримин алды, башка кишинин тарбиясын алды. Сенде мээрим алган жок. Эч кандай бир жете алышкан энергия жок болуп атпайбы? Чужой энергия болуп калган сен аларга. Башка бирөөнүн энергиясын алып, башка бирөө эң жаманы ошол именно ошол балага тамак эмес, кийим эмес, мээрим керек болуп атканда сен каякта жүрдүң эле деген суроо бар да. Любой баладан сурасаң азыр айтат, акча керек дейм, жок дейт. Мага атам, апам керек дейт. Биз өзүбүздүн жеке жашообузду эптей албай, анан балдардын тагдырын талкалап атпайлыбы? Эркектер ошо акча таба албай калып, кыялдарын ишке ашыра албай калып, анан күчүн аялдардан чыгарып атат. Бул көрүнүш мен ойлоп тапкан жерим жок да, бул жашоо ошого алып барып атат. Ошонун негизинде ошол балдарга дагы, ошол алып алган аманатыңа дагы өтө жогорку деңгээлде мамиле жасаганды адат кылыш керек экен да.